Саламатсыздарбы, урматтуу Дастанбек Артизбекович, эл өкүлдөрү жана жыйындын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин дарегине Жогорку сот тарабынан сот тутумунун ишмердүүлүгү жөнүндө 2017 жылга карата кеңири маалыматы жиберилип, барыңыздарга таратылып берилген бүгүнкү жыйында маалыматтын негизги жана орчундуу жагдайларына токтолуп кетем. Сот адилеттигин тиешелүү деңгээлде ишке ашыруу максатында Жогорку сот тарабынан бир катар негизги багыттар аныкталып, иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Алардын ичинен эң негизгиси сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатуу болуп эсептелинет. Ушул багытка кененирээк токтолуп кетсем. Жогорку сот 2017 жылдын ичинде жана бүгүнкү күнгө чейин бирдей соттук практиканы түзүү боюнча 10 пленумдун токтомун кабыл алган. Алар сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга түздөн-түз таасирин тийгизет деп ишенем. Мисалы, 2017 жылдын 13 октябрында жашы жетелектердин жасаган кылмыштары жөнүндө иштер боюнча соттук тажрыйба тууралуу пленумдун токтому кабыл алынган. Аталган токтомду кабыл алуу актуалдуу экенин соттук тажрыйбаны иликтөө көрсөтүп, бул категориядагы кылмыштар боюнча бирдей соттук тажрыйбанын жоктугу соттордо айрым кыйынчылыктарды жаратып жатканы аныкталган. Токтомдо мындай категориядагы иштерди кароодо жашы жетелек өспүрүмдөрдүн жашоо шарттары, тарбиясы, ден соолугунун абалы жана жасалган жосундардын себептерине байланышкан жагдайларды аныкталууга тийиш экендиги көрсөтүлгөн. Муну менен бирге соттор мүмкүн болушунча жашы жетпегендердин кызыкчылыктарын жана мыйзамдуу укуктарын камсыздоого көмөк көрсөтүп, адилеттүү жаза белгилеп, жыйынтыгында соттун иши жаңы кылмыштарды жасоонун алдын алуу багытталышы керек деп аныкталган. Ошону менен бирге бирдей соттук практиканы түзүү максатында заманбап технологиялар колдонууда. Айтып кетсем, жогорку сотто жана областтык соттордо видеоконференц байланыш системалары орнотулуп, онлайн режимде жергиликтүү соттордун судьялары менен соттук практика боюнча пайда болгон суроолорду, маселелерди талкуулап, мыйзамды туура колдонушу түшүндүрүлүүдө. Мындан тышкары, жергиликтүү соттордун судьяларынын ишмердүүлүгүнүн сапатын жана эффективдүүлүгүн баалоо системасы иштелип чыгып киргизилген. Бул системага ылайык республиканын ар бир судьясынын ишмердүүлүгү бардык каралган иштердин сапаты жана иштерди мыйзамда белгиленген мөөнөттө кароосу ар бир квартал сайын бааланат. Мындай баалоо иштерди мыйзам чегинде жана өз убагында кароо боюнча соттордун жоопкерчилиги менен бирге сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга алып келет. Начар иштеген судьялар калк арасында сот системасына болгон нааразычылыкты жаратууда. Ошондуктан кесипкөй эмес судьяларга карата чара көрүү маселеси боюнча суроону тартип комиссиясы менен биргеликте талкуулап, жыйынтыгында тартип комиссия бул негиздер боюнча судьяны жоопкерчиликке тартуу мыйзамда каралбагандыгын билдирген. Андыктан жогорку сот мыйзам чыгаруу демилге укугуна ээ болбогондуктан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине кат жүзүндө тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү маселесин кароо боюнча биз кайрылганбыз. Дагы белгилей кетчү нерсе, калктын арасында сот системасына карата нааразычылыкты жараткан негизги көйгөйлөрдүн бири катары судьялардын иштерди кароодо жана чечүүдө негизсиз создуктурушуда турат. Элдер судьялар иштерди жылдап карашат жана мындайга жол берилбеши керек деген ойда. Биз дагы
муну абдан туура жана негиздүү деп эсептейбиз. Ошондуктан жогоруда белгилеп кеткен судьялардын ишин баалоо системасына да судья ишти мыйзамда белгиленген мөөнөттө кароосу боюнча маалыматты талап кылып, судьянын ишти негизсиз создуктурбоого дагы шарттайбыз. Бул багытта областтык соттордун төрагаларына да тиешелүү тапшырмалар берилип, көзөмөл жүргүзүү жагы жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө республикалык биринчи инстанциядагы соттордун жүктөмдөрү нормативде белгиленген көлөмүнөн 3-4 эсе көп. Нормативде 2009 жылы белгиленген 1 айда 20 иш деп каралган. Айрым соттордо 1 айда 1 судья учурда 65-70 ишти карайт. Мындай жүктөм каралып жаткан ишти ар тараптуу жана тиешелүү түрдө талданбаган соттук акты кабыл алышына жана ишти создуктуруу менен чечилишине себеп болушу мүмкүн. Жыйынтыгында сот адилеттигин ишке ашыруунун сапаты да жабыркоодо. Андыктан жергиликтүү соттордун штаттык санын көбөйтүү маселеси бүгүн курчууда. Жогоруда белгиленген жагдайларды эске алуу менен жана судьялардын жүктөмдөрүн азайтуу максатында Жогорку сот улуттук медиация борбору коомдук бирикмеси менен биргеликте Кыргыз Республикасындагы медиация жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу алкагында сотторду медиация институту менен таныштыруу, практикада медиациянын техникаларын колдонуу боюнча иш чараларды өткөзүп, медиация багытында пилоттук долбоор ишке ашырып, бул пилоттук долбоорго 11 сот, 18 судья катышкан. Аталган иш чаралардын негизги максаты соттон тышкары тартипте талаш-тартыштарды чечүүнүн жаңы ыкмаларын жолго салуу жана укуктук талаштарды жөнгө салууда жарандардын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо. Сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жакшыртуунун дагы бир приоритеттүү багыты судьялардын кесиптик деңгээлин жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Анткени сот реформанын жүрүшүндө сот корпусунун 3/2 бөлүгү жаңыланып, жаңыдан дайындалган судьяларга соттук тажрыйбаны үйрөтүү зарылчылыгы пайда болууда. Ошондуктан сот адилеттигинин жогорку мектеби аркылуу судьялар муктаждыгына жараша тиешелүү окуу курстарын өтүп, квалификациялык деңгээлин жогорулатууда. Токтоло кетсем, 2017 жылы жалпысынан 123 иш чара өткөрүлүп, ага 2479 угуучу катышкан. Акыркы мыйзамдарга кирген өзгөртүүлөргө ылайык, мурда судья кызматында иштебеген судьялыкка талапкер милдеттүү түрдө сот адилеттигинин жогорку мектебин окуп, анын жыйынтыгы боюнча квалификациялык экзамен ийгиликтүү тапшырган учурда гана конкурска катыша алат. 2017 жылы мындай окууну 40 адис ийгиликтүү аяктап, учурда судьялыкка талапкер катары катышууда. Жаңы дайындалган судьяларды окутуу менен гана чектелбестен, Кыргыз Республикасынын жогорку соту алардын судьялык тажрыйбасын арттыруу максатында насаатчылык институтун иштеп чыгып, ишке киргизген. Ал эми насаатчылар катары сот системада кадыр баркка ээ, судьялык иш стажы 10 жылдан кем эмес, жогорку кесиптик сапаттарга ээ тажрыйбалуу судьялардын ичинен тандалып алынды. Долбоор 3 пилоттук сотто ишке ашырылып, алгачкы жолу дайындалган судьяларга 12 насаатчы бекитилген. Бул долбоор ишке ашырууда өзүнүн эффективдүүлүгүн жана зарылчылыгын көрсөтүп, жаңы дайындалган судьялардын сот адилеттигин ишке ашыруу сапатын жогорулатууга салымын кошту.
Элдин сот тутумуна болгон ишеними тууралуу статистикага карылсак, 17-жылы биринчи инстанциядагы сотторго 201.885 иш жана соттук материал келип түшкөн. 16-жылга салыштырмалуу 12,2% жогорулаган кайрылуулар. Булардын ичинен биринчи инстанциядагы соттор тарабынан бардыгы болуп 171.155 соттук материал иш менен чогуу каралып, 16-жылга салыштырмалуу 9% көп иштер каралган. Каралган иштердин 19.491 же болбосо 11,1% экинчи инстанциядагы сотко даттанылган. Ал эми жогорку сотко 7.799 соттук акт даттанылып, биринчи инстанциядагы каралган соттук актыларынын 4,4%-ын гана түздү. Жогоруда келтирилген статистика көрсөткөндөй, 16-жылга салыштырмалуу 17-жылы жарандардын жана юридикалык жактардын сотко кайрылуулары бир кыйла көбөйүп, алар өзүнүн укуктарын коргоодо сот органдарын тандашууда. Ал эми биринчи инстанциядагы соттор тарабынан чыгарылган соттук актыларынын 89% даттанылбаган жана мыйзамдуу күчүндө турат. Демек, бул көрсөткүч чыгарылган соттук актылар менен тараптар макул экендигин айгинелейт жана сотторго болгон ишеништин көрсөткүчү болуп эсептелет. Коомчулукта соттор коррупцияга малынган деген пикирлер айтылууда. Коррупцияга аралашкан судьялардан тазаланыш керек деген пикирди толугу менен колдойбуз. Бирок белгилеп кетчү жагдай, коррупция менен күрөшүү бул тиешелүү укук коргоо органдардын функционалдык милдеттерине кирет жана алар ар бир мындай фактылар боюнча иш алып баруусу зарыл деп эсептейм. Ал эми сот системасы бул багытта коррупцияны алдын алуу иш-чараларын гана жүргүзө алат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын жогорку соту коррупцияга каршы аракеттенүүнү формалдуу түрдө жүргүзбөстөн, бул багытта реалдуу жана комплекстүү иш-чараларды алып барып, элдин ишенимин арттыруу максатында мамлекеттик органдар үчүн жаңы форматта тегерек стол өткөрүп, ага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары, президенттин, жогорку кеңештин, өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү, башкы прокуратуранын өкүлдөрү, сот реформасы боюнча кеңештин мүчөлөрү, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү катышып, сот системасындагы коррупциянын алдын алуу боюнча өздөрүнүн сунуш пикирлерин киргизишип, жыйынтыгында 2018-2020 жылдарга сот тутумундагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын планы иштелип чыгып бекитилди. Аталган иш план жогорку соттун расмий сайтында илинип, мындан ары пландын аткарылышы боюнча квартал сайын расмий сайтта жарыяланып, коомчулуктун көзөмөлүндө болуп турат. Бүгүнкү күндө иштерди карап чечүүдө судьялардын көз карандысыздыгын камсыз кылуу зарылчылыгы да актуалдуу маселелердин катарына кирет. Судьянын ишине ар кандай кийлигишүүнү четтетүү максатында жогорку сот тарабынан процесстен тышкары кайрылууларды сайтка жайгаштыруу жөнүндө тартиби иштелип чыгып, соттор кеңеши тарабынан 2017 жылдын 22 декабрында бекитилген. Процесстен тышкары кайрылуу деп соттук териштирүүнүн катышуучулары болуп саналбаган мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын, башка органдын, уюмдун, кызмат адамынын жазуу же ооз-2 формадагы кайрылуулары болуп эсептелинет. Азыркы күндө бир нече жазуу жүзүндөгү процесстен тышкары кайрылуулар жогорку соттун расмий сайтына жарыяланган, алар менен да таанышууга болот.
Сот системасынын ачык айкындуулугун камсыз кылуу багытында жогорку сот тарабынан бир катар иштер алынып барылууда. Айта кетсем, калкты сот ишмердүүлүгү боюнча маалымат менен камсыз кылуу максатында сот KG жана акты сот KG интернет сайттары туруктуу түрдө иштеп, акты сот KG сайтында сот иштери, сот жыйналышынын убактысы жана орду жөнүндө маалымат соттук актылардагы жарыяланып турат. Аталган сайтта учурда 88 миңден ашык соттук актылар жарыяланган. Бул соттук актылардын абдан чоң базасы жана аны менен судьялар, адвокаттар, юристтер, ошондой эле ар бир кызыккан тарап жана жарандар таанышууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары, сот системасынын ачык айкындуулугуна жетишүү максатында соттун имараттарында жана соттук процессти өткөрүү залдарында үн менен видео жазуу системасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Азыркы убакытта жогорку сот тарабынан жумушчу курам түзүлүп, соттук процессти өткөрүү залдарында жүргүзүлгөн үн менен видео жазууларды ишке катышкан тараптардын арыздарынын негизинде берүү жагы камсыз кылуу боюнча иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Өз учурунда бул сот отурумдарынын ачык айкындуулугун арттырат жана судьялардын жоопкерчилигин жогорулатып, кыйынтыксыз жүрүм-турумга, судьялык этиканы сактоого өбөлгө түзөт. Ал эми Бишкек шаардык сотунда пилоттук түрдө аудио-видео протокол жазуу системасы ишке ашыруу стадиясында турат. Мында тийиштүү жабдуулар алынып, орнотулуп жатат. Жакынкы арада бул система ишке киргизилет. Электрондук сот өндүрүш киргизүү багытында жогорку сот донорлордун жардамы менен бир катар иштерди жүргүзүп жатат. Айта кетсем, азыркы күндө 3 пилоттук сотто автоматташтырылган маалымат системасы же электрондук сот өндүрүш системасы ишке киргизилүүдө жана жакын арада бул система Бишкек шаарынын биринчи инстанциядагы сотторуна киргизүү пландалыштырылууда. Ал эми жогорку сотто бүгүнкү күндө автоматтык түрдө бөлүштүрүү системасы толугу менен киргизилип, ийгиликтүү иштеп жатат. Электрондук сот өндүрүшү сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга жана иштерди мыйзамда белгилеген мөөнөттө кароого өбөлгө түзүп, бюрократиялык көрүнүштөрдү жоюп, сот системасынын ачык айкындуулугун камсыз кылып, коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюп, арыз берүүчүлөр менен сот системасында иштегендердин ортосундагы байланышты төмөндөтүп, жыйынтыгында соттордун жана сот аткаруучулардын ишин оптималдаштырат. Бирок, урматтуу эл өкүлдөрү, белгиленген иш-чараларды ишке ашыруу чоң суммадагы каржылоо маселесин жаратууда, ошондуктан бул демилгелер мамлекеттик тарабынан колдоого алынып чечилүүгө жатат. Аталган иш-чаралар менен чектелбестен, Кыргыз Республикасынын жогорку соту мындан ары дагы жергиликтүү соттордун ишмердүүлүгүн сапатын жогорулатууга олуттуу иш-чараларды жүргүзүүгө пландаштырууда. Себеби биздин негизги максатыбыз көз карандысыз адилеттүү сот системасын түзүү жана элдин сот тутумуна болгон ишенимин арттыруу. Урматтуу эл өкүлдөрү, өзүңүздөр күбө болгондой, алдыбызда бир топ маселелер турат жана аларды ишке ашырууда коомчулуктун жана сиздердин колдооңуздарга ээ болобуз деп терең ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.